сөткөрлүктү чектөө. Бул эмнени түшүндүрөт? Кыргыз Республикасынын 2013 жылы сөткөрлүк чектөө боюнча өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамга ылайык бизде пайызы жогору кредиттерди чектөө максатында кабыл алынган. Эгерде ошол чектөөнөн чыгып кеткен болсо, анын төлөө, ошону берүү жолдору так аныкталган. Мисалы бүгүнкү күндө сиздер айына 20%, 10%, аргасыздан эми муктаждыктан ошондой кредит алууга, займ алууга мажбур болуп калгандар бар. Эгерде эсептеп келсек, анда бир жылына 10%тен орточо алганыбызда, бир жылына 120% деңгээлде кайтарым болуп калат. Демек, ушундай болбоо максатында, ушуну болтурбоо максатында ушундай сөткөрлүк иштерин чектөө боюнча мыйзам бар. Ал кандай чектелет? Мисалыга, Улуттук банк жылына 6 айга орточо коюмду аныктайт. Кредиттик процент аныктайт деген сөз да бул. Мисалыга 15% деп коелу. Быйылкы. Ошого мисалы ломбарддар 12%, башка кредиттик уюмдар 15-12% гана кошалат деген сөз. Улуттук банк аныктаган орточо коюмга, башкача айтканда проценттик ставкага, жанагы кредит берүүчү организациялар канча процент кошалат? Ал так көрсөтүлгөн, 12 жана 15% кошалат. Ошондо мисалыга 15 Улуттук банк 15 болсо, калганы 12, жалпы 27, 15 болсо 15, 36, 20 болсо 15, жалпысы 35 жылдык процент ошондон ашпаш керек деген сөз. Андан ашык кредиттик уюмдарга кредит берүүгө болбойт дегенди түшүндүрүлөт. Эми ошондуктан бул маселеде сиз эртең өндүрүп алууда же берүүдө ушунун баардыгын эске алуубуз керек. Мисалы сиз 10% болуп, сиздики 120% болгон болсо, сизден сот аркылуу ошону өндүргөнү барса, сот ушуну гана эсептеп, анан өндүрүп берүүгө жатарын билиш керек. Мисалыга 200% болобу, 300% болобу, ошонун баардыгын өндүрө берет деген сөз эмес. Демек, ушундай насыятчы менен займчынын ортосундагы мамилени, процентти чектөө, аны ошону коргоо мыйзам тарабынан жөнгө салынган. Каалаган эле процентти берип, каалаган процентти өндүрүп алам деген болбойт. Бул бир жагынан караганда ооба, өз ыктыяры менен алып атат. Бирок экинчи сотто өндүрүү маселеси, аны калыбына келтирүү маселеси бул мыйзамдагы аралашат дегенди түшүндүрөт. Мисалга ошондой эле туум пения боюнча ошол 20%дан ашпасын деген жери бар. Демек, сот өндүрүүдө дагы ушуну эске алат. Пениясы канча болду, жанагы тууму канча болду, ушуларды дагы эске алуу менен өндүрүүгө жатат дегенди түшүндүрүлөт. Ошондуктан баардыгы чектен чыкпоо үчүн сөткөрлүктү чектөө боюнча мыйзам өзүнчө кабыл алынган. Демек, сиз муну өтө так билишиңиз керек. Берип жаткан адам дагы, башкача айтканда насыятчы дагы, займчы дагы билүүсү керек бул мыйзамдын бар экенин. Нужна юридическая помощь, мы рядом, чтобы защитить ваши интересы. Защита в суде, консультация по семейным правам или решение юридических вопросов. Наши опытные специалисты всегда готовы помочь. Мы действуем быстро, эффективно и с максимальной отдачей. Ваша победа – наш приоритет. Не тратьте время на беспокойство. Доверьтесь профессионалам. Свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатную консультацию. Контактная информация 0227 27 55 97. Ваши права – наша забота. Мы всегда на вашей стороне.